Ayın tınçlık, önü, ösü bolarsın. Allah. Мынакей биз алдыңарга коюп атабыз кандай үй салынат. Ушул иш-чара бар болот. Эми аны болсо башка азыр Bizge o iyi otele manili emez. Аксай айыл өкмөтүндөгү Капчыгай айылында өрттөлгөн жана тонолгон үйлөрдү калыбына келтирүү аракеттери башталды. Ушул 14-сентябрь, 17-сентябрь күндөрү жалпы Баткен районунун аймагында 320дан ашуун үй толугу менен жашоого жараксыз абалга келген. Жергиликтүү бийлик учурда тазалоо иштери бир жуманын ичинде толук бүтөөрүн айтты. Андан соң өрттөлгөн үйлөрдүн ордуна жаңы турак үйлөр курулат. Бүгүнкү күндө районубуздун аймагында Аксай өкмөттүн Капчыгай айылында дагы башка талкаланган айылдарда, аймактарда калыбына келтирүү жумуштары башталды. Бүгүнкү күнгө атайын комиссиянын жыйынтыгы менен 320дан ашуун үй жараксыз деп табылган. Бул цифрага дагы кошулат, себеби комиссия күнү-түнү ушул аныктап иштеп жатат. Азыр өзүңүздөр көрүп болгондой, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын техникалары келип, курулуш жүрө турган жараксыз болгон үйлөрдү тазалоо жумуштары башталды.